проникновения интернета, проникновения интернета. Журналист ким, блогер ким? Жарыяланган маалыматтардын көптүгүнөн көпчүлүк алардан чын төгүнөн айырмалап билүүсү кыйын заманда көрүүчү, угуучу эмнелерге көңүл буруусу керек. Интернет желесинде социалдык медиага жакын болуп, өзүнө көрүүчүлөрдү топтогусу келгендер үчүн этика мыйзамдар кандай иштейт? Мына ушул багыттагы баалуу маалыматтар иш-чарада катышуучуларды кайдыгер калтырган жок. Силерди ким көрөт десе биз Нарын болсок, Нарын областын баарды көрөт да. Эгер улуттук деңгээлде Кыргызстан баарды көрөт деп. Конкреттүү ошолор көрөбү биз билбейбиз. Кызыктырабы, аны именно социалдык медиада көрөт атабыз да. Ошол эле Кыргызстан такыр эле башка нерсеге лайк басып, башка суроону талкуулап жатат. А биз болсо биздин сайттарга келсе башка эле жаңылыктар да. Анан биз ойлойбуз бул элге кызыксыз окшойт деп ойлойбуз. Жок, кызыктуу. Просто форматты өзгөртүшүбүз керек да. Коомчулук үчүн маанилүү болгон аркыл темадагы мындай практикалык окутуулар Европа биримдигинин ачык коомчулук ачык медиа долбоорунун алкагында бир нече ирет өтүп келди. Сурамжылоолордун негизинде бүгүнкү тема тандалып алынып, медиа өкүлдөрүнүн суроо талаптарын канааттандырууда. Долбоорду иштеш бул командалык иш да. Командада кандай иштеш керек, кимдин кандай өзүнүн негизги иштери бар ар бир катышуучунун. Ошол негизги темалар. Эми негизги максаты бул медиа адистердин өкүлдөрүнүн билимин жогорулатуу, потенциалын көтөрүү, ошол кандайдыр бир гана жаңы билимдерди берүү. Мисалы азыркы интернет менен байланышкан жаңы тармактар, социалдык медиа деген түшүнүк бар, ошол билимдерди берүү. Программанын алкагында катышуучулар медиа долбоорду кантип жазуу керек, аны сатуу жана ийгиликтүү илгерилетүү, социалдык тармактарда ийгиликтүү иштөө багытында кенен маалыматтарды алышты. Катышуучулар алган билимдерин эми башкаларга үйрөтмөкчү. Албетте мындай окуулардан пайда алабыз. Анткени биз бүгүнкү күндө студенттерди тарбиялап жатабыз. Биз алган маалыматты мен өзүм эле иш жүзүндө колдонбостон студенттерди кошо биз ошо медиа сабаттуулук боюнча ошону биз колдонгондо баягы милдетибиз деле эмес, укуктарыбыз деле эмес, эки тараптуу тең бирдей алыш керек экенин баягы үйрөнүп жатабыз. Иш-чарада аймактык массалык маалымат каражаттарынын зарылдыгы туурасында да сөз болду. Бул жаатта адистер аймактык медианы өнүктүрүү үчүн материалдык жактан колдоо көрсөтүү, кадрлардын билимдерин жогорулатуу иштерин жүргүзүү менен иштин сапаттуулугун көтөрүү керектигин белгилешет. Мен оюмча аймактык медиалардын орду чоң, аймактык медиалар мен оюмча Бишкекте биз аймакта болуп аткан нерсени именно аймактык медиадан угушубуз керек да. Бирок агыздык тилекке каршы аймактык медиалар калька болуп калат. Бишкекте эле болгон жаңылык кайра эле кайталап бизге айтып бератат. Жок, биз Нарындан болсо Нарындын жагынан угубуз келип атат Бишкекте турупчу. Потому что биз билбейбиз, эми жалпы билебиз, бирок ичиндеги мүмкүн биз ойлойбуз, Нарын областында ушул маселе курс деп ойлойбуз. А Нарын тургундар, Нарында иштеген журналисттер такыр башка маселени айтышы мүмкүн да. Ошондон анан аймактык дегенде аймактык медиалар көбүнчө кыргыз тилинде болгон үчүн биз мен оюмча кыргыз тилинде журналистиканын сапатын көтөрүшүбүз керек. Сапаты дегенде бул жөн эле жалпы эле профессионал деңгээл эмес, техникалык жагында да көтөрүшүбүз керек. Мен оюмча азыр саналык заманда мындай эски техниканы иштеткенде бул да мындай туура келбейт да. Мен оюмча жалпы эле биринчи очередь ошо аймактагы журналисттер интернетти кандай иштетиш керек, туура пайдаланыш керек, маалымат ошону үйрөтүш керек, анан техника жактан дагы аларды камсыздырыш керек да. Практикалык окутуу учурунда деги эле санарип дүйнөсүнүн күнгөй тескейи туурасында да учкай маалыматтар берилип жатты. Адистер тарабынан керектүү кеңештер айтылды. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми.